Саламатсыздарбы, эфирде көңүл борборунда программасы. Биз бүгүн студиябызга Ички иштер министринин мурдагы орун басары, Жогорку кеңештин 4-чү чакырылышынын депутаты жана ошондой эле Чындык саясий партиясынын төрагасы Кубаныч Кадыровду чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кубаныч мырза, айтсаңыз, азыр мынакей коомчулуктун көңүл борборунда турган маселе бул өкмөттү оптималдаштыруу жана ошондой эле мамлекеттик кызматкерлердин санын кыскартуу каралып жатат да. Айтыңызчы, мына ушул оптималдаштыруунун негизинде 48 мамлекеттик органдын саны 16га чейин кыскарат экен жана ошондой эле биринчи вице-премьер-министр калат экен дагы, анан 3 вице-премьер-министрлердин кызматы жоюлат экен. Биз дайым эле ушундай да оптималдаштыруу деп айтабыз да. Бирок анын жыйынтыгы мындай сезилерлик болбойт. Бирок азыр өзгөчө учур келген. Жаңы бийлик келди жана ошондой эле биз каржыбызды мындай үнөмдөбөсөк, анан чындап эле мындай чыгымыбызды биз деген азайтпасак, бизде мынакей карызыбыз дагы босогодо туратчымбы, дуулап. Анан ошон үчүн бийлик өзүнүн ошондой аракеттерин кылып атат да. Сиздин көз карашыңыз боюнча ушундай кыскартуулар өз натыйжасын береби? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ооба, чынын айтыш керек, кыскартуу керек. Эмне үчүн дегенде, бүгүнкү күндө мен жаңылбасам Кыргызстанда 350 миң киши ушу ар кандай мамлекеттик кызматтарда иштейт. Бюджетибиздин 28%-ин ушундай ошолорго төлөп берилет. Айлык бул дүйнө жүзүндө мындай жок болуш керек. Менин оюмча бул аябай көптүк кылат. Биздин мындай элибиздин, анан мамлекетибиздин көлөмүн алганда деле. Анан бүгүнкү күндө могу пандемия оорусунан кийин дагы жанакы пандемия оорусунан кийин дагы анан аябай бюджетибиз кыскарбадыбы? Пандемия убагында предприятиялардын баары иштебей калды, мектеп окуучулары окубай калды, инвесторлордун баары жумушу убактылуу токтотуп кетти, абдан оор учур болду да. Ошонун негизинде мына бүгүнкү күндө бул кыскартып атканын мен туура деп колдоймун. Эл журтубузда колдойт болушубуз керек. Бирок бул экинчиден, үчүнчү жагын карай турган болсок, ошо кыскартып атканда дагы мындай бир кайсы тармакты кайсы жакка кошобуз, ошо жагын жакшылап караш керек. Үчүнчүдөн, төртүнчүдөн кызматка кетип жана калып аткандар баягы тааныш аркылуу болуп калбай, же бир партиянын кызыкчылыгы үчүн болуп калбай, мындай бир таза, профессионал, ошо министрликте мурун ошо иштеп, ошол жерде ошо кызматтарды иштеп, баягы ылдый жагынан иштеп, баягы өйдөкү кызматтарга чейин иштегендер кызматка коюлса, бул жакшы болот эле. Эмне үчүн дегенде, бүгүнкү күндө элдин талабы да ошол болуп атат. Жаштар келсин деген да талап болуп атат. Анан эң негизгиси ошо министрликке министр болуп жаткан, коррупцияга аралашпаган, мурун коррупциялык иштер менен соттолбогон, ошо эл журтта кадыры бар, ошо профессионал, ошо министрлик сыйлаган адистер келсе, муну эки колдоп колдошубуз керек. Эгер мурунку бийликте эле болуп, баягы коррупцион иштерге аралашып, баягы бир элдин арасында бир жаман жат көрүштөргө болуп жүргөн кызматкерлер, министрлер келсе, анда бүгүнкү күндө биздин элибиз аябай көрөгөч болуп калды. 21 кылым ким экенин баары билинип көрүнүп турат. Анда бул бийликке ал жагынан кичине сөз тийип калгандан сакталыш керек да. Бирок мындай да, кайсы ким келбесин, бизде дагы бир жагдай бар да, социалдык тармактар аркылуу талкуу жүрөт да, катуу талкуу жүрөт. Мисалы үчүн азыр ошол премьер-министрдин кызматына Марипов сунушталып атат. Аны болсо тиги республика ата журт Жогорку кеңешке көрсөттү. Анын келишин кимдир бирөөлөр чындап эле жакшы кадр деп атат, ошол социалдык тармактар аркылуу да, сөзчү. Анан бирок кээде ошол бийлик социалдык тармактардын да жетегинде болуп калган учурлар бар. Негизгиси мынакей сиз айтып атасыз, таза, коррупцияга аралашпаган, жаш, тажрыйбасы бар ошол адистер келсин деп атасыз да. Бирок ошондо дагы мынакей Жогорку кеңеш азыр карап атат, ушу премьер-министрдин орду регионалдык балансты кармаш үчүн дагы ошол ушундай болуп атат дейт да.
негизи регионалдык баланс кармалыш керек деген бул эч жерде жок да, чынбы? Мыйзамда жок, баш мыйзамда жок. Бул кайдан келип чыккан? Эми биринчиден жакшы суроо бердиңиз. Ушу суроо берердин алдында кичине бир токтолуп кетсем да, эми бүгүнкү күндө ооба 21-кылымда жашап атпайбызбы? Социалдык эме бизде абдан өнүккөн. Биз чындыгын айтканда өнүгө турган мамлекеттер демократия жолунда өнүгүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө мурунку союз мамлекеттеринин ичинен ушу демократия жагында кетип бараткандан биринчи үчтүн ичинде кетип баратабыз да. Бирок Черчилль жакшы айткан экен да, демократиянын эң башы Америка, Европада да. Бирок Черчилль айткан экен да, убагында мурунку премьер-министри тиги Англиянын, бул демократия өзү болбогон нерсе деген да. Бирок адамзат мындан башканы ойлоп тапкан эмес деген да. Ошон үчүн мына бүгүн сиз айтып аткан эң тоготор жер суроосу биздин Кыргыз Республиканын конституциясында тиги түндүктөн же түштүктөн болсун деген жазуу жок. Бул биринчиден. Экинчиден, мунун баарын биз саясатчылар баягы эптеп, көп саясатчылар өзүнүн жеке иштерин чечип алыш үчүн ушундай бир саясий оюндарга келгени бүгүнкү чейин токтобой келатканы мени өкүндүрөт. Бул профессионал болсо, Кай жактан болбосун? Каяктан болбосун биз коюшубуз керек. Мына Садыр Жапаровдун жакшы укасы чыкпадыбы? Жакшы жана 5 укасы чыкты, ошонун бирөөсүндө так көрсөтүлбөдү. Кадрлар кандай критерийде тандалыш керек, кандай болуш, ким болбосун деп, бул абдан бул акылдуу указ деп мен билип атам. Калк айтса калк айтпайт деп, муну дагы калкыбыз колдоп турат. Именно Марипов жөнүндө айта турган болсок, мен карап чыктым, көп мамлекеттик кызматтарды иштептир. Эми иштебеген адамда кемчилик болбойт. Мен ачык эле айтып коеюн. Мен бирөөнү колдоюн же бирөөнүн эмесине гүл тартайын деген эмесмин. Мен өзүм позициям түз аракет кылып көрсөтүп жүргөн саясатчылардын ичине кирем деп өзүмдү ойлоймун. Эми көп мамлекеттик кызмат иштептир. Менин оюмча азыр келатканда эле шак эле ушинтип өзү да жаш жигит экен. Сразу эле мындай кече салбай, баягы жаман сөздөрүбүздү айтпай мындай бир колдоо көрсөтүп турсак, бир 100 күн убакыт беришибиз керек да. 100 күндө өзүн иштеп кете турган өкмөт башы өзүн 100 күндө көрсөтөт. Эгер 100 күндө көрсөтө албаса, анда жанагындай претензияларыбызды айтсак болот. Жеке мен өзүмдү саясатчы катары айта турган болсом, жана мурунку ички иштер министринин орун басары кылып айта турган болсом, бул жигитти мен ачык эле айтып коеюн. Кээ бирөө жаман көрсө жаман көрсүн. Менде эле мурунку маалыматтар, оперативдик маалыматтар көп. Именно Марипов жөнүндө мага мындай бирдемени приватизаштырып алып алыптыр. Же бирөөнүн байлыгын рейдерлик жол менен тартып алыптыр. Же криминал менен бир байланышы бар экен. Же бир кландар менен байланышы бар деген мен уккан эмесмин. Мен чынын айтып коеюн. Эгер жанагындай туура эмес иштери болсо, анда эгер туура эмес иштери болсо, анда эл ачыгын айтып чыгыш керек. Жөндөн жөн эле баягы анда үй бүлөсү бар, анда бала бакырасы бар, анын да ата энеси бар, анда туугандары бар. Анан баягы бирөөнү эле буйруктарын аткарып, бирөөлөр может премьер-министрликке өтө албай калып, ушундай бир жаманаттуу кылабыз деп кылганы бул Кудайга да жакпаган иш да. Ар бир адам туура эмес кылса, сөзсүз өзүлөрү жооп берет. Ошон үчүн кичине чыдап күтүп турсак. Эгер жанагындай бүгүнкү күндө көрүп атабыз го, мына бүгүнкү күндө коррупция күрөшү катуу жүрүп атат. Ким кандай статуста турганына карабай күрөш болуп атат. Эгер действительно чындыгында ушундай коррупциялык иштерге байланышы болсо, бүгүнкү күндө жоопко тартып коюш ол оңой эле да. Мындай да азыр өзгөрүүнү чындап эл да каалап жатат, ошондой эле бийлик дагы мындай таза иштейбиз, өзгөрөбүз деп убадасын берген. Сиз туура айтасыз, чындап эле мындай убакыт бериш керек. Жаш кадр болсо, таза болсо, өзүн көрсөтүшкөнгө чындап эле биз убакыт беришибиз керек. Дагы бир маселе да ушул коррупция менен күрөш маселеси. Сиз мына ички иштер министрлигинде 7 ай орун басары болуп турганыңызда, ушул экономикалык жана коррупциялык иштер боюнча башкы башкармалыкты сиз көзөмөлдөп тургансыз да. Эми ушул коррупция менен күрөштү кандай гана айла кылбай атат да.
бирок ал деген өзүнүн натыйжасын канча жылдан бери айтса деле жакшы бербей келет да. Азыр эми мынакей азыр мындай камоолор болуп атат, анан акчасын төктүрүүлөр болуп атат. Негизи сиздин практикаңызда ошондо ошо экономикалык жана коррупциялык иштер боюнча башкармалыкты көзөмөлдөп турганыңызда кандай болду эле, натыйжалуу болду беле ошондо? Сиз эмне сунуштайт элеңиз мисалы? Эми мен 7 ай ушу ички иштер министринин орун басары болуп 10 жыл иштедим. Ошондогу ошол убакта мен иштешке милиция кызматкерлерине мен абдан ыраазымын. Бүгүнкү күнгө чейин көп реформалар керек милицияда, бирок бүгүнкү күнгө чейин жанакы кээ бир баягы мыйзамсыз иштер кылган кызматкерлер бар. Ошо бир кичинекей эле бир ошолор бүт МВД системасын мындай уят калтырып жүрүшөт да. Мен ошол убакта иштеген мына кызматкерлер менен мен абдан сыймыктанамын. Ошол убакта биз революциядан кийин болчу, чынын айтыш керек, абдан көп коррупциялык иштердин бетин ачканбыз. Ошо 7 айдын ичинде ошо жанакы главное управление борьбы с экономической преступностью и коррупцией деп койчу. Ошо мен ички иштер министри орун басары катары ошол жерден көзөмөлдөп мамлекетке бир жолу 180 миллион сом накталай төктүрдүк. Бул 4,5 миллион доллар ошол убакта. Ошондо мен мына Кудайдын астында айтам, мага 500 миң доллар пара сунушташкан ошо ишти жазыш үчүн. А мен макул болбой, балдар эмне үчүн өлдү, эмне үчүн революция болду, эмне үчүн канча деген апалар жалгыз балдарынан керек болсо айрылып, мүрзөлөн кучактап ыйлап калды. Революция мүддөсүнө жетиш керек. 300-400 бала жетим калды деп болбой, ошо балдар менен кеңешип туруп, баарыбыз ошо иштерди аяна чыгарганбыз. Андан кийин 85 миллион сомдук дагы аны дагы мамлекетке кайтарганбыз ошол убакта. Ошон үчүн башка бир 260-270 миллион накталай кайтарып койгонбуз да. Ошол убакта көп жакшы иштер болгон. Мисалы үчүн баарын эме дегенге болбойт. Мына бүгүнкү күндө дагы МВДдагы профессионал жигиттер абдан көп отурат. МВДга да бүгүнкү күндө мына азыр айтып атат, реформалар кылган атабыз деп. Эгер действительно ошо реформаларды мындай бир жакшы жүргүзсө, баарыбыз колдошубуз керек да. Мынакей ошол ички иштер министрлигинин структурасына ошол Финполду киргизет деп атат да. Негизи бул буга чейин деле болгон да, чынбы? Мурун Финполиция ачылганда, Финполиция каржы министрлигинин алдында ачылганда баягы салык инспекциясына жардам берүү боюнча аларды баягы оперативный прикрытие деп коет, ошо баягы жардам бериш үчүн жана недоимкаларды, мисалы үчүн тиле гражданский болгон да, дегендей какой-то бир силовой структуранын бир полномочиялар берилген, ошонун негизинде баягы мындай бир оперативный мероприятие жүргүзүп, ошонун негизинде иш алып барышканда, а так бүт азыр ачык айтып коеюн, Казакстанда дагы, Россияда дагы МВДнын алдында департамент, ошо департаменттер бар да, чоң департаменттер ошо экономикалык кылмыш жана коррупция менен күрөшүү деп. Чынын айтыш керек, МВДда турганда өтө чоң эффект болгон да, чынын айтыш керек. Бирок бүгүнкү күндө дагы мен айтып кетишим керек, баягы чындык үчүн бүгүнкү күнү Сыймык Жапыкеев келгени бир топ жакшы иштер болду. Аны жокко чыгарбашыбыз керек. Эгер Финполицияны кыскартып МВДга беребиз деселе, бул деле жаман эмес. Баягы жакшы мурунтан иштеген мыкты кызматкерлер бар. Бул ишти алып кетет. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мына паспорт, муну ГРЭС деп, ГРЭСтин мурунку акайыптан баштап ачык эле айтып коеюн. Бул ГРЭСти эмне үчүн бөлүштү? Жанакы ушу паспорт менен ушу көп акчалар жасайбыз. Анан жана РИО, жанакы право берип, жанакы эме болгон үчүн, номерлар берүү үчүн, тиги машиналарды каттоо, регистрация кылуу боюнча көп аябай көп акча да, аякта чынын айтыш керек да. Жөн эле баягы кызыкчылык үчүн эле анан кийин бөлүнүп кеткен да. Алар баягы өзлөрүнүн жанакы бир ошактан акча жейбиз, коррупциялык иштерди кылабыз деп. МВДда алар турганда, чынын айтыш керек, МВДда турганда права бүгүнкү күндө сатылчу эмес, чынын айтыш керек. Паспорттар ашып кетсе, МВДда дагы кемчиликтер болгон. 5 паспорт, 10 паспорт жасалып табылып калышы, бир 1-2 жылда болушу мүмкүн болчу. Бүгүнкү күндөгүдөй дүйнө жүзүн биздин паспорттар кыдырып кетти го. Бул биздин мамлекетибиздин аброюн аябай түшүрүп койду да. Бизден баягы присяга берген да. Бизде баары все равно күч түзүмү, баары тартип бар.
Ошон үчүн бүгүнкү күндө эгер реформа болуп ошолор МВДнын эмесине кире турган болсо, бул структурага болсо бул жакшы эле деп мен туура түшүнөм. Менин оюмча элдерде коюлойт. Эмне үчүн дегенде бүгүнкү бийлик ошону түшүнүп, ушу коррупциянын бирден бир эмесин токтотобуз деп, коррупциялык иштерди токтотобуз деп туруп, ушу МВД структура берип атканысына бул жакшы көрүнүш деп ойлойм. Менин оюмча элибизде колдойт. Эми өзүңүздөргө тиешелүү да мынакей сот иштери жүрүп аткан бир топ убакыттан бери. Сиздердин жанагы бийликти басып алууга даярдык көрүүбү депчи. Ушул сот иштериңиздер эмне болду? Эми өзүңүздөр билесиздер, эми ушу Атамбаев убагында ушу бизди бийликти басып алуу деп мыйзамсыз кылмыш ишин козгоп, мыйзамсыз камаган, 12 жылга сотто ийген, сотторду жабып өткөзгөн. Эң кызыктысы, таң калыштуусу, ошол жерден пайдаланып айтып калайын, ушу 1-Май район сотунда болгондо сот мага адвокатты жиберип атат, Аким Токталиев деген мына. Барып Кадыров деп көндүрүп келчи, Атамбаевден кечирим сурап койсо эле, сот Боронбаев жиберип атат. Мен ишти жаап берейин депчи. Мен айттым, күнөөбүз жок, мыйзам чегинде иш алып барсың деп. Экинчиси, эң кызыктысы дагы бизге бир дагы 14 күбөнү бирөөсү да көрсөтмө берген эмес. Аларды сот өзүнүн кызматын кыянаттык менен пайдаланып туруп, 14-төн тең протоколго киргизбей койгон. Бул өтө чоң кылмыш болуп саналат. Үчүнчүдөн, шаардык сотто биздин акыркы сөз сүйлөштүрбөй, өзүбүздү катыштырбай, иш жабык болсо да, бирок кайта бизди катыштырып, үй бүлөбүздү катыштырып, приговорду кылыш керек болчу да, ошону кылбай туруп, сотто чечим чыгарып койду. Мына эми ушу элибизге чоң рахмат, элибиздин колдоосу менен, Кудайыбыздын колдоосу менен мына бүгүнкү бийлик келип, баягы сотторду, баягы туура эмес иштерин бүгүнкү күндө ачык каралып атпайбы? Мына 18-декабрда ушу акталып чыктык. Бул аябай жакшы көрүнүш. Эми буюрса баары жакшы болот деген ой тилектерибиз бар. Бирок мынакей сиз айтып атасыз, ошол бул эми саясий заказ болгон көрүнүп атат да, мынакей соттор ошондой туура эмес аракеттерди көрдү, мынакей мыйзамга каршы. Ошол соттор боюнча сиздер арыздадыңыздарбы? Эми азыр сотторго да абдан катуу неме болуп атат да, элдин арачылык күч негизичи. Эми жанакы процедуралар болуп атат. Азыр ошонун баары бүтсө, Кудай буюрса, анан баарыбыз кеңешип туруп, адвокаттар менен кеңешип туруп, анан бир чечимге келебиз деген ойдобуз, Кудай буюрса. Кандай ой, кандай чечим ал? Сотторду ошо бизди жанакы кимдер туура эмес иш кылган, ошо Атамбаевден баштап Сегизбаев, ошолордун баарын жоопко тартуу боюнча ошо азыр биз консультацияларды кылып атабыз. Сотторчу? Эми баары башынан башталат. Атамбаевден башталганда, значит, Сегизбаев мына баары ылдый карай кетет да, мындай карай. Баары өз убагы келгенде, менин оюмча, мыйзам алдында жазаларын алат деп мен толук ишенем. Сиз мынакей ички иштер министринде көп жыл иштеген тажрыйбалуу инсансыз да. Анан мына өзүңүз дагы ошо соттолдуңуз. Анан бизде ошол айтып келет, кыйноолор колдонулат депчи. Сиздерге ошондо кадары бир кыйноолор колдонулду беле? Кыйноо. Мен ачык айтайын, бизге кыйноолор бир жагынан болду десем болот, бир жагынан болгон жок. Жанакы физический жагынан болгон жок. Жана коркут үркүтүү, анан жанакы ар кандай методдору менен мойнуңа ал деп. Булардын бизди кыйнаганы, мыйзамды бузуп, Сегизбаев өзү башында туруп, мыйзамды одоно бүзүп, бизди камагандан кийин 6 ай үй бүлөбүз менен жолуктурбай койду. Бул да кыйноонун бир эмесине кирет. Эми бүгүнкү күндө эми баягы таба эмес тобо дейт. Ар бир туура эмес кылган адам мыйзам алдында да, Кудайдын алдында да жооп берет. Мына бүгүнкү күндө Сегизбаев мына жооп берип атат. Мунуку только башталып атат. Бирок карапайым элдерди, карапайым жигиттерди ур токмокко алып, ток менен урдуруп кыйнаган фактылар бар. Биз түрмөдө отурсак дагы комиссия түздүртүп, омбудсмен депутаттар келген. Ошо бүгүнкү бийликте ошол арыздар бар. Ошо жазып берген түрмөдөн жанагы Сегизбаевтар кандай кыйноо өткөзгөн. Фашисттер да мындай кыйнаган эмес. Карапайым балдарын, адамдардын балдарын кылмышты мойнуна алдыруу үчүн да, кылмышты баягы кыйнап мойнуна алдыруу үчүн ток менен урдурган фактыларды биз да ошондо элге ачыктаганбыз, элге кайрылганбыз. Ошо фактылар бар. Ошо боюнча дагы иш жүргүзсө болот.
Кубаныч мырза, сиз өзүңүз айттыңыз, мынакей чыныгы адис болсо, тажрыйбасы болсо, ошондой кызматкерлер ишке келиш керек деп атпайсызбы? Эми сиздин дагы чындыгында тажрыйбаңыз чоң. Бир топ кызматтарда болгонсуз, жогорку кеңеште депутатта жүрдүңүз. Анан мынакей сиз жөнүндө социалдык тармакка деле чыкты. Ошондой кызматта турганда Кубанычбек Кадыров бирөөңөрдөн тиги акча алды беле десе эч ким жазган жок да, мен аны байкадым. Анан биз ошо таза инсандар келсе деп атабыз да. Сизди кызматка чакырса барат белеңиз? Ушу жакшы суроо бердиңиз. Ушуну жооп берген алдында бир кыска токтоп кетсем. Кээ бир жанакы көрө албагандар бар да, саясий атаандаштарбы же оппоненттерби. Кээ бир ушундай башында аракет кылып көрдү да, ушу мени бир жаманаттуу кыламыз деп элдин астындачы. Эл журтум, мен сиздерге ачык айтып коеюн. Эгер мен коррупциялык ишке байланышым болсо, Атамбаев мени ошо коррупциялык иш менен кармап туруп, соттоп мыйзамга тартып, элдин астына басып алууга даярдык көрүү дегенде эле шылдың кылып туруп, коррупцияга бул аралашкан деп туруп мени тиги соттоп иймек. Ошо эчтеке таппаган үчүн анан ошо бийликти басып алууга даярдык деп туруп бир шылтоо менен соттоп отурат. Бул экинчиден. Үчүнчүдөн, бүгүнкү бийлик эгер чакырса, эмне үчүн барбашым керек? Барышым керек. Коррупцияга аралашкан эмесмин. Тажрыйбам бар. Элге, эл журтка кызмат кылып, ушу мамлекетибиз бүгүнкү оор олакта болуп турганда эмне үчүн жардам бербешибиз керек? Жаңы келген бийликке жардам берип, болгон аракетимди жасамакмын. Андан тышкары, мына өзүңүз да айтып кеттиңиз, мурунку бир сотрудник жазган экен, ушу 7 ай иштептирсиз, бир 15 миңден ашык кызматкер бар, орунбасарым болуп турганда. Ушу бир да сотрудник айттыңыздарчы, ушу 7 айдын ичинде Кадыровго силерден бир взятка алдыбы же взятка бердиңерби десе, мына бүгүнкү күндө 3 күн болду. Эч ким жазган жок. Мен буга абдан буга ыраазымын. Эмне үчүн дегенде, чындыгында мен бир дагы кызматкерден бир сом алган эмесмин. Мен ошон үчүн мен ата-энем ушундай жакшы тарбия бергенге, ушу эл журтум мени колдоп турганга бүгүнкү күндө мен ыраазымын. Кубаныч мырза, албетте эми биздин Кыргызстаныбыз, элибиз жакшы жашоого өтүп өнүгүшү бул алдыга койгон эң чоң ушул биздин келечек мүдөөбүз. Анан сөзсүз турда эл азыр өзүңүз айттыңыз, мынакей азыр кайсы гана чиновниктин эмнеси бар, кайдан байыды эмес, мамлекеттик кызматкер болуп туруп айлыкка байып кеткени бул чындыгында жомок. Ошон үчүн биз азыр эл таза инсандарды издеп атат, бийлик дагы издеп атат. Сиздин мындан аркы ошол алдыдагы келечек пландарыңыздарга, ишиңизге ийгилик каалайбыз, үй бүлөңүздөргө бакубатчылык каалайбыз. Мамлекетибиз өссүн, элибиз дагы жакшы жашоого өтсүн мындан дагы деген тилек менен бүгүнкү программабызды бүтүрөлү. Рахмат. Мен бир сөз кошуп кетсем, сиздерге да чоң рахмат. Мына ушундай чакырып маек алып атканыңыздарга. Ушу бүгүнкү күндө мамлекетибизде эң биринчи тынччылык болсун. Тынччылык болсун, элибиздин жашоосу оңолсун деп баарыбыз тилектешпиз. Ушул менен эл журтуман суранып кетет элем, ар кандай жанакы провокацияларга алдырбаңыздар. Мына бүгүнкү бийлик келген, мына үмүттөнүп атабыз, баарыбыз үмүттөнүп атабыз. Ошо үмүтүбүз өчпөсүн, ошо бир убакыттарды берели бийликке. Андан кийин мындай карап туралы. Анан кээ бир ойлошу мүмкүн, Кадыров аябай кызматка алгысы келип атыптыр деп. Мен ачык эле айтып коеюн. Бийликке кызмат албай деле жардам берсек, ал деле колубуздан келет. Рахмат сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен кезектеги көңүл борборунда программасы соңуна чыкты. Анда кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.